22-23 апрелге белгиленген чек ара аймактарын интеграциялоо өнүгүүнүн кепилдик аталышындагы Кыргызстандын Баткен, Өзбекстандын Фергана, Тажикстандын Согди облустарынын биргелешкен форуму Фергана шаарында болуп өттү. Форум Баткен, Фергана, Согди облустарынын башчыларынын расмий жолугушуусу менен башталды. Облус башчылары чектеш аймактардын коопсуздугун камсыз кылуу, кошуна элдердин карым-катнашын бекемдөө, облустар аралык ар тараптуу кызматташууларды жандантууну макулдашты. Жолугушууга 3 облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Я хочу сказать, что мы все наследники тех народов, которые жили. Биз кылымдар бою достукта жашаган элдердин урпактарыбыз. Улуу Жибек жолу бул тууралуу тарыхый маанисин айтат. Биз бүгүн 3 элдин облус башчылары биргеликте биринчи ирет кызматташууну жандантуу максатында жолугуп жатабыз. Биздин негизги максатыбыз чектеш 3 облустун элинин карым-катнашын чыңдоо жана инвестициялык багыттарыбызды аныктоо болуп саналат. Бүткүл дүйнө визасыз саясат менен кызматташып жатат. Бизде Кыргызстанда 70 өлкө менен визасыз өз ара алакалар бар. Понимаете, вот у нас в Киргизии 70 стран безвизовые у нас взаимоотношения. Андан соң инвестициялык байланыштарды чыңдоону максат кылган чек ара аймактарын интеграциялоо өнүгүүнүн кепилдик аталышындагы форумдун салтанаттуу ачылышы болду. Анда облус башчылары сөз сүйлөп, ар бири аймактын инвестициялык потенциалына кеңири токтолуп, кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн белгилешти. Жетекчилер айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, экспорттоо, өнөр жай, курулуш тармактары боюнча кызматташуу максаттарын билдиришти. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Сваналиев чек ара картада гана болуш керек. Жашообузда кошуна элдер ынтымакта жашап, бакубат турмуш кечирүүгө татыктуу. Ал эми бүгүнкү өтүп жаткан форум чектеш облустун ишкерлери үчүн зор мүмкүнчүлүк. Алдыдагы кызматташуу алакаларды бекемдээрине ишеним деди. Вы здесь собрались 3 губернатора, буду говорить так. И говорим, что впервые за долгие годы открываем такой бизнес-форум. Бүгүн биз 3 облустун башчылары көп убакыттан бери мындай бизнес форумду биринчи ирет өткөрүп жатабыз. Азыркы 21 кылымда айрым ишкерлер айдан жер алганга жетишип жатат. Бүт дүйнө интеграцияга жүрүп жатат. Көпчүлүк ишкерлер бүгүнкү күндө үйдө отуруп эле иштеп, ишканаларды ачып киреше таап жатышат. Мына бүгүн биз 3 бир тууган облустар жолугуп жатабыз. Аны менен бирге урматтуу ишкерлер, силерди да чогултуп жатабыз. Муну менен биз сиздерге шарттарды түзүп бергибиз келет. Буга чейин мындай шарттардын түзүлбөй келгендигин биздин күнөөбүз эмес. Болгону жагдай ушундай болду. Бирок биз 3 облустун башчылары, өлкөлөрдүн президенттери бүгүнкү күндө кылымдар бою сакталып келген экономикалык достук мамилелерди жакшыртуу үчүн тынчсыздантып аракет кылып жатабыз. Ата-бабаларыбыздын достугун, тарыхый документтер, тарыхый адабияттар, музейлер Улуу Жибек жолу аркылуу экендигин далилдейт. Биз улуу элдердин урпактары кошуналарыбыз менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Кошунаны тандабайт, кошунаны Кудай берет. Бул салтты биз 3 облустун жетекчилери улантууга милдеттүүбүз. Ошон үчүн биз ушул форумду өткөрүп жатабыз. Мен кошуна өлкөлөрдүн облус жетекчилерине ыраазычылыгымды билдирemин. Биз уюшулган мындай иш-чарага компетенттүү делегация жетекчилери менен катышып жатабыз. Алар өз көздөрү менен көрүп, кадам артынан кадам жасап келечекте кызматташуусуна жакшы шарттар түзүлдү. Мы участвуем с собой такую хорошую делегацию, компетентную делегацию руководителей привести, чтобы они тоже воочию убедились. И дальше, шаг за шагом, мы двигались к этой цели. Фергана жана Согди облустарынын башчылары да Өмүрбек Сваналиевдин сөзүн кубаттап, бүгүнкү аянтчадан пайдаланып, ишкерлер бизнес өнөктөштөрдү таап, соода экономикалык байланыштарды чыңдоо зарылдыгын айтышты. Ошол эле учурда бул форум менен облус башчылары ишкерлерге таанышуу мүмкүнчүлүгүн эле түзбөстөн, алдыда ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн билдиришти. Иш-чаранын жүрүшүндө Баткен облусунун Кадамжай району менен Өзбекстандын Фергана районунун ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Biz işgərlər menен жолугуштук, сүйлөштүк, келишимдер болуп жатат. Бүгүн кечкурун келишимге кол коюлабыз, протокол соглашенияга. Анан бир 10 күндөн кийин булар бара турган болду Баткенге. Bir айдан кийин мен келе турган болдук. Курулуш материалдарын өндүрүүчү биргелешкен ишкана кура турган болдук. Бул өтө чоң жетишкендик болду. Анын үстүнө бизден эми Өзбекстан менен биз Өзбекстанга көмүр жана башка продукцияларды киргизебиз. Булар бизге чыгарат товарды. Эл аралык соода саттык
Bundan beri küçöşke bir işendik. Форумдун алкагында Фергана облусундагы айыл чарба, өнөр жай, жеңил өнөр жай ишканаларында өндүрүлгөн продукциялардын көргөзмөсү болду. 2900 satılışı. 3 облустун ишкерлери жеринде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кызматташуу пландарын талкуулап, айрымдары келишим түзүүгө жетишти. Өзгөчө айыл чарба жаатында ишкерлер форумдун алкагында Фергана облусундагы азык-түлүк продукциясын өндүргөн ишкерлер менен биргеликте тажрыйба алмашууга да жетишти. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин ортосунда чоң бир жаңылык болду, алдыга карай умтулуу болду да. Эми бул бизнес форумга биз катышканда айыл чарба адиси катары көп нерселерди үйрөндүк. Анан келишимдерди түздүк да Фергана облусунун ушу өндүрүшчүлөрү менен. Негизинен Баткен облусунда мисалы үчүн бул айыл чарбасында жана кайра иштетип ишканалардын бүгүнкү күндөгү жетишсиздиги аз болуп атпайбы? Биз ошонун үстүндө иштеп келгенбиз. Эми ошол жанагы айыл чарба ишканаларынын кайра иштетип ишканалар логистикалык борборлорду курганда негизинен строй материал Баткенде жетишсиз да, Баткен облусунда. Бул мисалы үчүн ошол эле зданияны жаба турган жанагы плиталар деп коет, железобетон плиталар. Баткен облусунда чыкпагандыктан ошону алып келишке туура келет да. Ошону алып келгенде өтө кымбат турат. А биз бүгүнкү күнү бул форумда ошол Фергана облусунда жана плита чыгара турган завод менен сүйлөштүк. Булар ошол Баткенге чейин кайсы адрес болсо жеткизип бере турган болушту да. Бул чоң жаңылык болду. Себеби биз барганда башка ошо кайра ишканаларга, ушу курулуш өндүрүүчү ишканаларга айтып жеткирип, ушул арзан плита алганга аракет кылабыз да. Мындан сырткары ошол эле дагы бир көйгөй Баткен облусунда бул ушул мисалы үчүн фермерлер өндүргөн азыгын кайра иштеткенде ошол кайра иштетилген азыктарды камай турган жанагы шише идиштер жок да Баткен облусунда. Ошондой эле ушул Кубасайдагы жанагы шише чыга турган завод менен алдын ала келишимдер түздүк. Булар ушул кайсы размерде кандай ошол идиштер керек болсо биз ошону чыгарып беребиз деп булар ошону айтышты да. Бул дагы чоң Баткен үчүн жакшы жаңылык болду. Андан сырткары ушул органика багытында иштеп келген айыл чарбасындагы бул Өзбекстан мурдатан эле Союз мезгилинен эле ушул биофабрикалар уюшулуп, ошо органика багытындагы жанагы энтомофагтарды, органика багытындагы биопрепараттар чыгарып келишет да. Бул багытында да ушул айыл чарба департамент менен облустук департамент сүйлөштүк. Булар ошол багытта дагы органикалык ошол биопрепараттарды буларда жетишсиздигин бизден ала турган болуп, бизде жетишсиздигин булардан алып ушинтип, бул багытта дагы кудай болсо иштей турган болдук да. Ошол учурда бул ярмаркада ошол өндүрүүчүлөр менен сүйлөштүк Фергана облусундагы. Ушул айыл чарбасында биргелешип иштөө боюнча булар менен да алдын ала келишимдер түздүк. Кудай буйруса жакшы жыйынтык берип атат. Ошол көпкө улансын деген үмүтүбүз чоң. Кудай буйруса ишенебиз ушул достугубуз алдын ала жылып кетет деп. Бұл Ферганада өте ишкерлік өнігіптір. Айнықса бізге ші таңқарарлық. Мұна шы айыл чарба продукциясы, айыл чарба мөмө жеміштеріні өте жақшы сорттарыны көрдік. Бұл кішілерменен дағын біз сүйлөштік. Ошолордың көчетінен алып, бізде дағын өстірөз деген мақсатменен бұл кішілерменен сүйлөшүп, шу келишим кылдык. Көргөзмөгө катышкан жергиликтүү ишкерлер кыргыз-өзбек достугун бекемдөө максатында ар дайым өндүрүлгөн продукцияларын экспорттоону максат кылышат. Белгилей кетсек, эки өлкөнүн ишкерлери айыл чарба продукцияларын буга чейин да экспорт, импорт кылып алака түзүп келишкен. Bizde korxonamiz 2 yil bo'ldi tashkil topganiga. 2 yildan beri biz hozirgi kunga 4 xil mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Bizim mahsulotlarimiz faqat rentgen оборудование bo'lib, palatniy, operatsionni, statsionarniy и mobilniy rentgen оборудование ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari yana bir qo'shma korxonamiz bor, Bontage Medical. Bu ham Farg'onada Junubiy Koreya bilan ishlab chiqaradi. Portativniy rentgen оборудование ishlab chiqaramiz. Bu yerda ham. Bugun mana shu yarmarkada o'zimizning mahsulotlarni olib chiqdik. Albatta bu Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan delegatsiyalarga ma'qul kelsa biz birga ishlaymiz degan yaxshi niyatlar bilan yarmarkaga qatnashyapmiz. Biz O'zbekiston, Qirg'iziston bilan ko'pdan beri aloqa qilamiz. Eksport mahsulotlarimizni eksportga chiqaramiz Qirg'izistonga. Qirg'izistonda mahsulot sotib olamiz. Ko'p eskidan shu do'stona aloqalarimiz yaxshi. Kelajakda yana eksportlarni yo'lga qo'yib, oldi sotdi nimalar amalga oshirishni xohlaymiz Qirg'iziston bilan. Emirboyev, biz ishlab chiqarishimiz
nisbatan qishloq xo'jalikka moslashtirilgan mahsulotni nafaqat o'zimiz yetishtiramiz, dehqonlardan, fermerlardan olingan mahsulotlarni bir qator mana hozir siz ko'rib turgan narsalar polfabrikat deymiz, pyurelar, pastalar tayyorlaymiz, tuzlamalar deymiz, kompotlar deymiz, vareniylar deymiz, jemlar, mana oxirgi yangi chiqarayotgan narsalarimiz sharbatlar, soklar, naturalniy sharbatlar, shu narsalarni biz ishlab chiqaramiz. Bugungi kunda 35-40 ta odam ish bilan ta'minlangan, ishlayapti. İşlerimiz yaxshi. Faqat biz xohlardik, sizlar bilan yana bordi keldimiz, mana yangi ishlar bo'lib bordi keldimiz yaxshi bo'lsa, oldin biz Qirg'izistonga ko'p o'tardik. Quvasoy bilan Qizilqiya biz chegaradoshmiz. Biz qo'shnimiz. Qarindosh urug'chiligimiz ham bor. Bordi keldimiz. Biz O'sh viloyati bilan 2019-yili kelishuvimiz bor edi, mahsulotlarimiz, sharbatlarimizni beramiz degan. Pandemiya bo'lmay qoldi, shu bilan to'xtadi. Biz xohlardik, shu qardoshlarimiz kelsa, oldi sotdi qilsak, biz ulardan nimanidir olsak, bizdan mana kerakli mahsulotlarni eksport qilsak degan, bordi keldi, biz yaxshi bo'lsa degan maqsadda biz. 32 milyon euro bank kredit взяли. Бул күнү облус башчылары 3 облустан чогулган бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен Фергана облусундагы бир катар өнөр ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Керамов, значит, единственный завод в Узбекистане, который выпускает продукты по евростандартам и, конечно же, и по узбекским стандартам. Мы полностью отвечаем на все мировые стандарты, которые есть на наш нынешний день. Завод начал строиться с 2018 года и был построен кратчайшие 2 года. Вот. Общая капитализация инвестиция завода составляет 15 миллионов, имеет мощность производства 500 тысяч наименований в год. Өнөр ишканалары менен таанышуунун жүрүшүндө Фергана облусундагы кездеме чыгаруучу ишкананын ишмердүүлүгү тааныштырылды. Бул жерде өндүрүлгөн кездемеден жумушчулар кийимдин бардык түрүн даярдап чыгарышат. Бул жер Фергана облусундагы эң ири ишканалардын бири. Тактап айтканда Фергана облусундагы Фергана Global Textile ишканасы бул жерде аталган облуста өндүрүлгөн пахтаны алып келип иштетип, кийим тигүүчү кездеме даярдашат. Ал эми ошол кездемеден эле кийим-кече дагы даярдап экспортко чыгарышат. Жалпысынан бул жерде 1000 адам жумуш менен камсыз болгон. Форум 23 апрелде да уланып, 3 облустун бийлик өкүлдөрү жана ишкерлери бир катар өнөрчө ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Скажу, что мы не просто ткани выпускаем. Еще вот чем наши ткани отличаются от других всех тканей в мире, в наших тканях есть паттерны, рисунки. Каждый паттерн, он издревле. Бул жер Фергана облусундагы Маргалаң шаарындагы эң ири өнөр жай ишканасынын бири. Маргалаң кол өнөрчүлөр борбор деп аталат. Бул имарат жалпысынан 3 кабаттан туруп, биринчи кабатында кездеме даярдалып, ал эми экинчи кабатында галерея, ошол кездемеден даярдалган эркектер жана аялдар үчүн атайын кийим-кечелер сатылат. Ал эми 3-чү этажында ошол эле кездемеден килемдер жасалат экен. Жасалган буюмдар жалпысынан Турция жана Тажикстан өлкөсүнө экспорттолот экен. Бир күндө ошол 450дөн ашык жумушчу 700 метрден жогору материал даярдашат. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 11-12 мартында Өзбекстандын Ташкент шаарында Баткен, Фергана облустарынын башчылары 17-18 мартта Тажикстандын Гулистан шаарында Баткен, Согди облустарынын башчылары кызматташуу боюнча бир катар келишимдерге кол коюшкан.